Assalamu alaikum tuğanlar. Gruppalarga bölüşüyoruz tuğanlar. Kutmantan biz sizin saati boyunca kança oldu 8'den ötüp kaldı, 9 болып kaldı şurada. Bugünkü temamız tuğanlar. Bugünkü temamız tuğanlar uşul Ünkürtö boyunca anan ошол Soq анклавына Özbekistan'ın territoriyasına, Kırgızistan'ın territoriyasına koridor açıp berem деген боюнча şu Sadravay ошентип обещать эткен окшойт, билбедим. Бирок биздин Кыргызстандын булактарында, интернет булактарында, официалдуу баягы информационный булактарында мындай айтканда коридор кулак кыргыз элине кулагына күмүш салып атат да булар. Мындай кылыпчы. Eldi tekşerip görөлчү ne дейт экен депчи. Geçegi bargan Sadır Avavыздын bargan Özbekistan'a ofiциалдуу viziti. Al жерде жер боюнча маселе көтөрүлгөн жок да туугандар. Ал жерде башка эле нерсе менен барды. Анан кайтышында бул азыр мактанышып башка эле нерсе кылып атат. О кылымдан бери. Мындай туугандар, ачыгын айтайын. Үңкүртө Кыргызстандыкы туугандар. Аны эч ким спор кыла албайт. Анан өзүбүздүн жерибизди кайта ошо Soq анклавына коридор ачып бериш үчүн алмаштырабыз деген өзү бул туура эмес туугандар. Себеби бул мындай да туугандар. Soq анклавына Кыргызстан территориясынан коридор ача турган болсо, Баткен областынын ошол Баткен шаарлары, ошол Лейлекти, ошолор анклавга түшүп калышы мүмкүн туугандар. Бул мындай айтканда стратегический она да, мындай. Буну Бакиевдин малында дагы буга барышкан эмес. Атамбаев да барган эмес. Буга Жээнбеков да барган эмес. Буга Акаев да барган эмес. Эми бул Садыр Ававызды Мирзоев, Өзбекстан президенти Мирзоев эми жакшы тосуп алды, мен жаман дебейм бул. Эми болгон айтыш керек. Чем Россияга келип, Россияда кандай тосуп алды, Өзбекстанда кандай тосуп алды, Казакстанда кандай тосуп алды. Эми мындай да туугандар, бул Өзбекстандагы $50 миллион бекер жардам берген жери жок туугандар. Анын аркасында дагы бир саясат туугандар. Ошол $50 миллион берди. Бирок аркасында дагы саясат турат да туугандар. Булар Өзбекстан өз кызыкчылыгы үчүн туугандар. Көрдүңүздөрбү? Булар визит кылды, $50 миллион берди, сразу коридорду сурап башташты туугандар. Коридорду сурап алышты, ошентип намек берип атат да, коридорду берсеңер, Үңкүртөнү силерге беребиз деп. Үңкүртө Кыргызстандын территориясы ал. Ал Кыргызстандын спордун, ошо Өзбекстан менен болгон спордун территориясы, бирок Кыргызстандын территориясы Үңкүртө. Анан биздин өзүбүздүн жерибизге эле ошол жерден коридор аштырып койгон, бул акмакчылык туугандар. Бул Мирзоев, Өзбекстандын президенти Мирзоев. Бул киши Атамбаевди алдаган Садыраварды одан бетер алдап коет да, ачык эле айтайынчы. Бул киши өтө саясатка. Бул киши канчанчы жылдан бери саясатта жүрүп, ошо губернатор болду, ошо премьер-министр болду Өзбекстанда. Анан бул ошол баягы Каримовдун мындай айтканда шакирти. Бул киши өтө катуу саясатчы. Бул киши билет каякты кандай тонкий жерле саясатта тонкий нерселерди билет. А биздин Садырава эмне? Садырава кулакка тебилди, допуну кийгизди, чапанды кийгизди, сүрөткө түшүп, сиз күчтүсүз деди, сүйүнгөн боюнча келе берди. Эми анамна азыркы Садыраванын тарапташтарына айтып кетет элем, Садырава. Мына Адахан Кимсанбаевич бир 3 сөз сүйлөп койду эле. Бул Адахан жаңын деп алдыңар эле. Эми Садыраваңарды допуну кийгизип, чапанды жаап коюп, Садыржан кылып койду го туугандар, Садыржан. Туугандар. Бул таң калыштуу болбош керек туугандар. Мен мына ачык эле айтам. Мен лично ошол жерден коридор бере турган болсо, ошол жерден анклавга коридор бере турган, мен Ошко барам өзүм, Кыргызстанга барам, ошо ак үйдүн алдында мен өзүм чыгам мен. Садыраваң болобу, башкасы болобу, мен эч кимден коркпойм, мен айтып коеюн. Мен барып лично чыгам өзүм ошол жерде митингкечи. Мен дагы айтып кетем, Садырава, ошол эле чегара боюнча маселени чечкен Ташиевке камча абагыбызды айтып кетейин. Камчака. Уят.
Эми убагында билебиз, сизди деле, Садыр Аваны деле билебиз, сиздердин историяңыздарды деле билебиз. Эми Кыргыз элинин сиздерден ал нерсени күтүп жүргөн жок. Ошол жерлерди алдырсын, ошол жерлерди Өзбекстанга, Тажикстанга берсин деп Кыргыз эли ону күткөн жок эле туугандар. Кыргыз эли эмнени күттүлөр? Биздеги азыркы учурдагы Кыргызстандагы нерселер бизде биринчи очередь азык-түлүк туугандар. Азык-түлүктүн кымбаттыгы. Неге антимонополия каякты карап турат? Ошол бааларды өзүнүн ордуна турган ушул ишкана бар, антимонополия деген. Ошол барып, ошо жетекчиси каякты карап жүрөт бул. Кыргыз эли кыйналды. Мына ушул Садыр Аваңары келгенден бери эле только кымбатчылык, бир жыргап кеткен жери жок. Мага не дедилер? Мындай деген сөз болот. Мага келип атканда мына кече бийликти басып алганда эмне дедилер? Мага убакыт бергиле. Мен толук кандуу ишке кирише элекмин. Толук кандуу кирише элек болуп 6 ай өттү. 6 ай өтүп кетти. Не кылды? Бир результат барбы? Результат жок туугандар. Не результат болду? Ошо жерлерди таркатмай результат болду. Турган Кыргыздын жерлерин таркатмай результат болду. Аны мен айтпасам башкасы да айтат туугандар. Мен Кыргыз жаранын катары, мен өз Кыргыз жаранын катары патриот адамдын бири болуп айтайын. Кыргызстандын жери берилбеш керек эч кимге. Анан ошол жерде бирөө ошол чек ара маселе боюнча ошол жоопкерчиликти алгандан кийин чек ара маселени элге жараштуу чечип бериш керек. Ошон үчүн мен айтам, Садыр Аба, Камчы Аба дейсиңерби, кимиси болбосун. Буларды мен бийлигин тааныбайм. Башында эле айтам, мен булардын бийлигин тааныбайм. Садыр Абаны дагы как президент катары, президент катары тааныган эмесмин мен. Бир эле Садыр Абаны эмес, ошол эле Жээнбековди тааныган эмесмин. Ошол эле Атамбаевди тааныган эмесмин президент катарычы менчи. Мен дагы айтып кетем, ушул биздин элита, азыркы чимкириктер эмес, 120 депутат эмес. Биздин элиталар бар. Биздин уютку Кыргыз элинин уюткусу, мындай айтканда туугандар. Ошо элитага кайрылып кетем, кайдыгер карабаңыздар туугандар. Ушул азыркы анклав боюнча туугандар, сок анклавы боюнча, ошол жерде коридор боюнча туугандар. Бул өтө коркунучтуу нерсе туугандар. Өтө коркунучтуу нерсе туугандар. Ошол үчүн мен айтып кетем, ишенбеңиздер, талап кылыңыздар. Неге отурасыңыздар? Мен түшүнбөйм туугандар. Отурасыздар. Келгенине бийликке келгенине 6 ай болду. 6 айда эмне кылган результатты көрсөтсүн? Не результатты көрсөттү булар? Ошол Баткендеги жерлерди биздин территорияларды Тажикстанга берип салды, туурабы? Ошол эле Ташиев ошол чек арага УКМКнын төрагасы, ошол жоопкерчилик. Кыргыздын территориясын Көк Таштагы, Аксайдагы Кыргыздын территориясын берип салышты. Ошол жерде биздин пограничниктер кайтарат болчу ошол территорияны туугандар. Эми аз келгенсип Аксыдагы жер, Алабукадагы жер. Эми азыр Аксыдагы Үңкөр тобу ошону айтып атат туугандар. Бул акмакчылык да. Ошон үчүн мен айтам, мыйзамдуу бийлик келгенде биз менен тең ата сүйлөшөт эле. Мына мыйзамсыздыктын ушу көрдүңүздөр, мына бул киши эмне болуп келди? Мына элестетсеңер. Мындай туугандар. Мына 5-октябрда тополоңдойбуз, төңкөрүштөйбүз. Эми буну эч ким пока анализ бере элек, мен айтып кетейин туугандар. 5-октябрда болгон окуя, ошол жердеги мыйзамсыз нерселер. Ошол Садыр Абаны 300-200 ошо Ташиевдин балдары чыгарып чыгышты. Ачыгар айтайынчы. Ошо барып чыгарышты, бирок только бир нерсе менен туугандар. Булар Жээнбековдер менен келишимге барды. Матраимовдор менен келишимге барды. Ошол эле Атамбаев менен да келишимге барды туугандар. Ошол барып сүйлөштү Ташиев. Ушундай болуп. Ошол 5-октябрда болгон жерде ошо Жээнбековдун тарапташтары жүргөн ошол жерде туугандар. Ошол жерде провокация кылганда ошо Ташиевдин балдары болчу. Ошо баягы Адахан Кимсанбаевдин кетип атканда ошо сүйлөп чыгып кетип аткан жерде баягы бир бала келип урурбеди эле аркасынан кол менен. Ошол да ошо Ташиевдин, ошол эле Садыр Жапаровдун тарапташтын кылган провокациясы болчу ошол нерсечи. Мен ошол баланы биз азыр дагы эле таба элекмин, бирок мен издеп атам бул баланычы. Мен айтып коеюн, туугандар,
Bu provokasiya, bu adamlar provokasiya mıyzamsız gelişti, mıyzamsız oturuştu biyilikке. Oşon üчүн mıyzamsız oturgan üчүn başka mamleketler teң ата сүйлөшпөйт тугандар. Себеби булар мыйзамсыз. Себеби мен танып атам мыйзамсыз экенин. Башка элдер танып атат, эл танып атат, булар мыйзамсыз тугандар. Мына ошол октябрдын биягын эсептелип тугандар, 6 ай өттү. 10 январда президент шайлоо болду. Ол да мыйзамсыз өттү. 120 депутат да мыйзамсыз. 28 октябрдын биягы да мыйзамсыз тугандар. Булардын чыгарган указ токтом барды жокко чыгат тугандар. Мен ачык эле айтайын. Бул бийлик ойлоп атат. Толук кандуу иштеп кетем деп. Бирок андай эмес тугандар. Мындай деген сөз бар да, мына көрдүк. Атамбаев каякта жүрөт азыр? Атамбаев түрмөдө отурат. Неге түрмөдө отурат? Себеби убагында көп шектүү нерселерди, кылмыштарды жасап койгон үчүн түрмөдө отурат тугандар. Турабы? Жээнбековду азыр бул садыр аба кармап турат. Мына Жээнбеков дагы өзү ошо үмүт жигитибизге жооп бере турган адам ошолчу. Ошол жерде 5-октябрда болгон окуяда Үмүт деген жигитибиз өлдү. Ошол жерде жигиттерибиз көзүнөн айрылды, колунан айрылды. Ошо боюнча бирөө маселе көтөрө элек тугандар. Көтөрбөйт дагы. Болду. Эшек ылайдан өттү. Мыйзамсыз президент алып келип, 2 жол соттогон адамды алып келип президент кылдыңар. Бул уже мыйзамсыз тугандар. Жооп бере турган күндөр келет, Кудай кааласачы, жооп бере турган күндөр келет. Силер ойлобогула, тарыхтын алдында да жооп бересиңер. Юридический жактан да жооп бересиңер, моралдык жактан да жооп бересиңер. Мен ачык эле айтам. Мына кечеги Конституциянын долбоорун депутаттар кабыл алып берди. 94 депутат. Ошо 94 депутат Атамбаевдин малында келген. Атамбаевди көрдү, Жээнбековду көрдү, азыр Садыр Абаны көрүп атат. Ошол эле 94 депутат баягы Текебаев каршы чыккан Конституцияны өзгөртүүгө Атамбаев инициатива кылган Конституцияга ушулар макулдугун берди. Ушулар элечи. Эми ошол эле депутаттар 94 депутат. Эми ошол эле азыркы жаңы президентский башкарууга булар да макулдугун берди. Бул не деген акмакчылык? Буларда деген жеке ой пикир деген болот, өз позициясы болот деген. Буларда андай жок тугандар. Буларда эмне керек? Буларда топ пакта коюш тугандар. Ошол байлыгын, арамдан тапкан байлыгын, бизнесин сактап калыш тугандар. Булар элди ойлогон нерсе. Неге ошол эле нерсени мен азыр Садыр Абага суроо жооп берип атам. Эмнеге бул депутаттарды кармап отурасың? Убактысы бүттү. Андан көрө референдумду кое туруп, ошо референдумду мына 11-апрелде боло турган референдум кое туруп, элдин көгөнүн чечиш керек. Продукта кымбаттап атат. 1 литр май 150 сом болуп атат. Туган. Сиз элди де ойлоп келдиңиз беле же өзүңүздүн жеке амбицияңызды канаттандырып бири-бириңиздерге генерал намдарды бергенге келдиңиздерби? Же кандай? Мен түшүнбөй калдым бул нерсегечи. Мен дагы айтып кетем тугандар. Булар мыйзамсыз. Мени түрмөгө тыгабы? Эмне кылат? Мен өлүп кеткен учурда деле тааныбайм да, ачык эле айтайынчы. Себеби мыйзамсыз тугандар. Мына 2 жолу соттогон адам, кантип ошо 2 жолу соттогон адамды бир түндө актап койсун. Ошону элестетип көрүңүздөр. Ал майыл макул актады. Боптур, саясат биягы саясий көз караш болду дейли, акталды, Бирок колуңан келбегенде эмне барасың президенттикке? Бул ошол эле Райым Миллион Жээнбековдун кландарына кукла болуп атпайбы? По идее эмне болуш керек эле? 5-октябрдан биягы Жээнбеков отставкага кеткенден кийин президент азыркы премьер-министр шайлап берди. 3 жол чогултуп, кворум болбой калып, 3 жол деген анан шайлашты. Тура. Ошол малда премьер-министрди алып туруп, өзү бул киши президенттикке катышпаш керек эле тугандар. Бул киши калыс болуп туруп, Кыргызстанда таза шайлоо, президент шайлоону өткөзүп бериш керек эле. Ошондо бунун аброю көтөрүлмөк тугандар. А бул не кылды? Премьер-министрликти тапшырган жери жок. Убактылуу президенттикти алды. Убактылуу президенттикти алып иштеп турду. Ошону досуна Талант Мамутовго тапшырды, бирок премьер-министрликти тапшырбай туруп, ушул жерде да катышканы дагы, талапкерлигин каттаган да мыйзамсыз тугандар. Бунун Садыр Абанын турушу мыйзамсыз болуп атат тугандар. Анан кандай биз каяктагы мыйзамды айтабыз тугандар? Бул адамды ким угат? Бул адамды уга турган адам болсо, мисалы, бул өзү мыйзамдуу түрдө келиш керек тугандар.
Мыйзамды сактап, законду сактап, ошо мыйзам чегинде келиш керек эле. Андай кылган жок да бул. Баягы түрмөдө отурган зөкүр-пөкүр, ошо эле койла-мойла, ошонун методдорун колдоп, баягы черный мирдин. Ошентип зордуктап келип эле отурду. Ошо депутаттар зордуктап туруп эле премьер-министрди шайлатты. Туурабы? Ошондой болду. Башка андай болгон жок да. Ким өз ыктары менен ушу Садыраван, ошо эле 2017-жылы Садыраван алып келгенде, ушул эле депутаттар отурган туугандар. Ушул эле депутаттар ушулар унчукпай отурган, вот. Бул преступник дептир. Эми азыр 3 жыл өткөндөн кийин бул преступник эмесине биз адаштык болобу? Жок, туугандар, алда тура эмес. Соттун өкүмү күчүнө кирген, достор. Соттун өкүмү күчүнө кирген да, керек болсо жогорку сот дагы өкүм чыгарган. Жогорку сот өкүм чыгаргандан кийин аркага кайтпайт, туугандар. Ошону билип коюңуздар. Мен ошону айтып кетип атам. Туугандар. Зордоп эле. Ошон үчүн мен дагы айтам, туугандар, мына эфирди бөлүшүңүздөр. Кайдыгер карабайлы, туугандар. Мен дагы талап кылам. Садыраева, Ташиев, Камчаке, анклавга коридор бербеңиздер. Коридор берилбейт. Бере турган болсоңуз, мен лично ал үйдүн алдына мен чыгам мен. Москвадан болуп болсо да. Мени өзүм билесиңер. Мен сизден да коркпойм, Садыраваңыздан да коркпойм мен. Мен ачык эле айтам. Эмне кыла? Сенин о пыткаңарды менчи, мына ачык эле айтам, онда СИЗОдо кылган пыткаңарды мен мындай айтам, ачык эле айтам, ал нерсеңерди токтоткула. Азыркы саясий манайда жаткан политик саясатчыларды чыгаргыла, туугандар. Өзүңөрдүн башыңарга ошондой нерсе түшкөн, туурабы? Ошол саясий манайда камалып өзүңүздөр. Мен ошо малда мен 2017-жылы Садыраваны колдоп чыкканмын. Мен Бишкекте жүргөм ошо малда. Ошо баягы ошондо мен айтканмын. Скоро революция деп. Менин сүрөттөрүм да бар. Мен бул кишини колдоп чыккам. Мен ошол эле Текебаевди колдоп чыкканмын. Каршы Атамбаевга, туугандар. Ошон үчүн туугандар, мен дагы бир нерсе айтып кетейин. Кайдыгерге анклавга коридор бербейбиз, туугандар. Ошо. Биригебиз, туугандар. Биригебиз, өз талабыбызды коебуз, коридор берилбейт. Үңкүртө Кыргызстандын территориясы, ошол, туугандар. Өзбек туугандар, рахмат, ошо жардамына рахмат. Бирок биз ошол нерсени албашыбыз керек эле, туугандар. Өзүбүздүн күчүбүз менен, өзүбүздүн менетибиз менен ошол нерселерди алышыбыз керек эле. Биз ошол өзүбүздүн жаныбызда жашаган кошунадан алган мындай да, туугандар, өзү жанында жашаган мына чек арабыздын жанында жашаган жерлерден бир дагы андай муктаждуу болбош керек, туугандар. Себеби өз саясатта ошондой. Себеби ошол жерден муктаж болуп ала турган болсоңуз, мындай нерсе, акчабы, башкабы, биз ошолорго мындай айтканда эгемендүүлүктү жоготуп алабыз, туугандар. Ошон үчүн кайсы саясат болбосун, кайсы мамлекет болбосун, алар өз ошол жердеги жакын жердеги соседтерди дейбизби, кошуналарыбыз дейбизби, ошолордон кредит алышпайт, туугандар. Ошону билип коюңуздар. Бул адамдардын ошибкасы болду. Эми бул адам саясаттын тамгасын түшүнбөгөндөн кийин анан эмне дейбиз? Айла жок да. Ошон үчүн мен кыргыз элим ошол соң анклавында жашаган, соң анклавынын жанында жашаган кыргызстандык жарандарга коридор бербеңиздер, туугандар. Коридорду коридордун берилиши анклавга. Биз ошол жерде коридор бере турган болсок, биздин баткен жергебиз, баткен шаары бизге анклав болуп калат, ошо эле. Нени берилбеш керек, түшүнбөдүм. Мен анклавды берилбеш керек деп атам. Мындай да, тууган, анклав мындай. Мына Кыргызстан болсо, азыр мен сиздерге чыгып берейин. Мына мисалы Кыргызстан болсо, мына анклав мына жерде, туугандар. Мына жерде анклав да, мисалы. Мына жерде анклав. Ушул жерде мына азыр мындай коридор жок азыр. Мындай, туугандар, коридор жок. Ушул жерде мындай коридор ачып бере турган болсо, мындай коридор ачып бере турган болсо, мына жерде мындай коридор чызылып атат. Мына коридорду ачып бере турса, биз өзүбүз анклав болуп калышыбыз мүмкүн, туугандар. А бул жагы толор, туугандар. Ошон үчүн мен айтканым. Мынабы анклав, мына коридорду берем деген мына болуп атат, туугандар. Мына анклавга ошо коридорду берем деп атат, туугандар. Ошого каршы турушубуз керек да. Себеби бул коридорду бере турган болсо, туугандар, биз өзүбүз ошо баткан жергеси анклавга түшүп калабыз, туугандар. Ол жерге жергенден буларга биз зависимый болуп калабыз, туугандар. Ошон үчүн
Бул анклавды керек болса Байкиев да берген эмес, Акаев да берген эмес туугандар. Буну Жээнбеков да берген эмес, бул Атамбаев да берген эмес туугандар. Ошо мен ошо элге түшүнүктүү кылып айтып атам мен. Ошон үчүн бул анклав берилбеш керек туугандар. Анклав берилбеш керек. Мен айтып кетейин дагы бир жолу туугандар. Биздин жерибиз мындай да туугандар. Мындай экен да, бизде саясат ушундай болуп калды. Чиновниктер жерди сатат. Чиновниктер жерди сатат. Ошо эле президент, ошо эле премьер-министр, ошо эле УКМК начальник төрага сатат жерди. Анан акырына келгенде эл кыйналат экен да. Эл кыйналып анан ошол эл менен согушуппу, бир нерсе кылыппы, кайта жерди тартып алганга туура келет экен да туугандар. Ушул жерде мен ошо азыркы чиновниктерге кайрылып кетет элем. Акыл эси жайында чиновниктерге кайрылып кетет элем. Туугандар, кайдыгерге бар. Ким стратег болсо, мынаны мен түшүнөт. Мына боюнча түшүнөт. Ким акылдуу стратег болсо, түшүнөт мына нерсегечи. Анан кийин биз мына убактылуу иштеп жүргөн Москва шаарында, Россиянын башка шаарында, Европадагы убактылуу иштеп жүргөн жарандарга кайрылам. Туугандар, Кыргызстанга айталы. Биз Кыргызстанга кайдыгер карап жүрүп, азыркы дөпарас мындай айтканда деңгээли төмөн двоечник, троечник дейбизби? Ошондой адамдарга карматып койдук Кыргызстан туугандар. Мен ошону айтып кетейин. Ошондой адамдарды карматып койдук. Мен Асанды кошконго аракет кылып көрөйүнчү, Асан суранып аткан экен. Туугандар, кайдыгер карабашыбыз, такыр карабашыбыз керек. Мен ушул мигрант деген сөздү чыгарып, убактылуу иштеп жүргөн жарандар, кыргыз жарандарыбыз туугандар. Ушулар кайдыгер карабак, айталы туугандар. Кыргызстанды сактап калалы. Бул дөпөрас акабыз, абабыз дейбизби, эмне дейбиз? Бул Кыргызстанды сатып бүтпөй болду туугандар. Кыргыздын жерин таратмай болду бул адамдарчы. Ошон үчүн бул адамга мен ишенишим мурда эле жок болчу, алды деле. Качан эле 3 ай 4 ай мурда болуп. Мен элге эскерткенмин. Бул кишинин деңгээли да жетпейт, башкасы да жетпейт. Мен ошону айтып кетейин. Сурооңуздар болсо айтыңыздар, суроо. Азат, эми мындай да, көбү башы жетпейт, көбү деңгээли жетпейт ошо жеткен. Аны дагы ошо кадырабаңда деңгээли жетпейт ал нерсеге. Мен айтып кетейин. Мен чек ара маселесин кандай чечиш керек? Чек ара маселесин мындай. Ошол жердеги бир кылым дейбизби, 100 жыл мурдагы ошол нерселерди баягы союз курулгандан бери ошол боюнча, мисалы ошол эле Совет Абад Кыргызстандын жери болчу. Ошондо Усубаев Кыргызстандын жерин арендага берген туугандар. Неге биз ошону талап кылбайбыз кайтар деп? Неге талап кылбайбыз? Биз деле талап кылсак болот да, ошо азыр Совет Абадды Ханабад кылып алышты. Биз кайтарсак болот, ал биздин жерлер. Убагында союз малында биз арендага берген, ошо пакта өстүргөн жерлер жок болгон үчүн биз ошол жерлерди бергенбиз. Мында ачык керек да туугандар, ал нерсеничи. Анан Үңкүртөөнү өзүбүздүн жерибизди өзүбүзгө анклавга жол ачтырып алган. Бул туура эмес. Мен ошону айтам туугандар. Бул туура эмес туугандар. Ошон үчүн бул эфиримди таркатыңыздар, чарчабаңыздар туугандар. Мен унчукпай отурдум эле. Звук барбы, звук? Мен унчукпай отурдум эле. Эми унчукпаганга туура болот. Мен эми унчугам туугандар. Мен эми сүйлөйм туугандар. Эми мен кечеги ошо сөзүнөн кийин баягы Үңкүртөө анава анклавга коридор ачабыз деп кыргыздын кулагына тээп атканы менчи буга каршымын. Мен ошо анклав бере турган болсо ошол жерге туугандар, мен ошо анклавга барып өзүм туруп жерди кайтарам өзүмчү, бербей турган кылыпчы. Садырабаңга дагы, таш абаңын да мен айтам. Жолу болсун берге депчи. Мен ачык эле айтам. Мен эми уят туугандар, уят. Мына убагында ошол Каркыраны Мадумаров бербирди, сатып деп жүрдү эле. Эми булар азыр мына тарапташтарын айтып кетейинчи. Эмне болду? Садырабаң биздин түштүктөгү жерлердин баардыгын эле бербирди го, сатып берди. Не дейсиңер эми тарапташтар? Каркыраны мен айтам, Каркыралы жерде ал Акаевдин малында башталган ал нерсечи. Ал жерде
Биздин 600 канча гектар жерибизди бердик. Ал жерден биз 1300 гектарга жакын жерди алмаштырдык тууган. Ошол. Ал жерде жер алмашкан. Ал жерде ратификация өткөн. Бардыгы мыйзамдуу түрдө болгон туугандар. Бардыгы мыйзамдуу түрдө. А булар эмне кылып атат? Булар бизди кулакка тиеп атат. Ошо Үңкүртоону, Кыргызстандын жерин кайта ошол жерге анклавга коридор берсеңер биз Үңкүртоону беребиз деп атат. Ал талаш тартыш жер Үңкүртоо. Үңкүртоо биздин жер ол. Өзбектер да ойлойт биздин жерде. Биз дагы ал жер биздин жер деп ойлойбуз. Себеби аны кылымдар боюнча ошол чечилет ол. Ал чечиле турган. Бирок Сох анклавына биз коридор бербешибиз керек. Ошол туугандар. Биз бере турган болсок туугандар, ошол жердеги биздин баткен жергеси анклавга түшүп калат. Ошондон анан проблема көрдүм. Мен баткелерин чакырып кетем. Ошол жерге ошондой кайдыгер кылып. Мына бир эле бул анклавда айткан жери жок туугандар. Ал жерде Баткен Варух деген биздин Кыргызстандын ичинде Варух деген анклавы бар туугандар. Өзбекстандын Соху бар. Шахмардан беле ошол анклавы бар биздечи. Биз өзүбүздүн территориябыздан коридор бербешибиз керек. Ошол туугандар. Кантип кирип чыгат ал Өзбекстандын жаран, олордун проблемасы болуш керек. Биздин эмес, ошолордун проблемасы болуш керек туугандар. Бизде деле ошондой жер бар болчу, Барак деген Андижанда эмне болду? Биз эмне кылдык ошо Баракты? Биз ошо 200ге жакын үй бүлөнү ошо Кара Суунун бир территориясына алып келип көчүрүп келдик, туурабы? Ошентип чечтикпи проблеманы? Биз дагы ушу Өзбекстан ошондой кылып, ошентип өздөрү чечип алсын. Керек болсо анклавдан алып барып Өзбекстанына бир жеринен место берип, ошол жака көчүрүп алсын. Ошол эле Шахмарданды айтайын, ошол эле Сохту айтайын. Ошол. Башка проблема жок. Коридор бербеш керек, ошол эле. Алдабачы дейт, Азат. Ким алдайт? Мен айтып атам го, Аваң мошенник, бизди алдап атат. Аваңчы, Садыр Аваңчы. Маймакта бул жерде Адахан Кимсанбаевдин вообще тиешеси жок. Ол оноо Бекзат жердешиң бар го, оноо Бекзат деген. Ошонун ойлогон өрдөктөрү болчу. Ол жерде сөз жок туугандар. Бул жерде мындай болуп атат да туугандар. Мынабы мындай болуп атат да, акырып көндөрү карасаң ошо Адахан Кимсанбаевдин үй бүлөсүн асылып, жеке өз жашоосун асылып, мындай да этикага жатпайт да. Мен көрүп атам, мына Садыраванын тарапташтарындагы чыккан баягы блогер мышыгы да чыгып атат. Мен айтып коеюн. Булар жеке жакка асылган адамдын аброюна шек келтирет. Мен мисалы Садыраванын жеке жашоосуна вообще аралашпайм. Менчи. Ол эмне кылып атат, ким менен ойнош ойноп атат, мага кызыгы жок ол нерсенинчи. Мен саясат боюнча, саясий ошо мен тааныбаган президент аткаруу, мен саясатын айтып атам туугандар. Мен жеке никогда жеке түрдө бирөөнүн аброюна шек келтирбейм. Түшүнүп атасыздарбы туугандар? А бул Садыраванын тарапташтар Адахан Кимсанбаевга эмне деп басып атат? Аял таштап кетти. Ол мындай этикага жакпайт туугандар. Мен айтып коеюн, Адахан Кимсанбаев аялы менен бактылуу болуп эле жашап атат. Ачык айткан, азыр ушу мына ким биздин көрөрмандарга айтып кетейин, көп ушу суроолордо эмне ажырашып кетти. Ажырашкан жок. Нормально эле жашап атат. Бул ушул Садыраванын мындай айтканда агитациясы, типа ошо каралуу агитациясы, ошол баягы кече азаттыкта чыгып жүрөт го, фейктер деп. Ошол баягы Айгүл жеңебиздин баягы бир 30-40 адам башкарып фейк аккаунттар ачып иштеп аткан жөнүндө Азаттык айтып чыкты, мен эмес, Азаттык айтып чыкты. Ошол боюнча ушул маселе көтөрүп, мен ошол боюнча айтып кетем тууганда. Ушул Садыраванын ошол армиясы бар, ошондой фейк армиясы бар. Ошол иштеп атат, жакшы иштеп атат. Бирок мен айтып кетем, калыс болуш керек туугандар. Калыс болуш керек. Адилеттүү болуш керек туугандар. Иште албайсыңбы? Кет. Мен айтам, талап кылам. Иште албайсыңбы? Садыраван. 6 ай болду. Кет, лучше. Пока мындай орустар айтканда, пока возможность бар, тынч кетип калганыңачы. Мен ачык айтам. Бирок кийин кеч болуп калат. Сиз ошол эле Райым Миллион, ошол эле Коля Кыргыз, ошол эле жаныңыздагы төгөрөктөп жүргөндөргө ошолорго эле жертва болот тууган. Асадырава. Мен сизге айткам, сиз саясатчы эмессиз. Биз көрдүк го, сиз саясатчы эмессиз. Сиз саясаттын сыр тамгасын билбейт экенсиз. Көрүп койдук, деңгээлиңизди деле көрдүк. Эми элестетсеңер, планшет менен алып келип алып Москвага келген. Москва шаарына тосуп алганда мен уялдым туугандар. Ушул адамды кантип тосуп алды? Керек болсо баягы дорожкасы бар го, ошол дорожкасын карын тазалап коюптур туугандар. Мен ушунчалык капа болдум. Тааныбайм бул президент, бирок все равно капа болдум да Россиягачы.
Nege ошону тосуп алды ушул деңгээлде? Мен кийин ойлонуп отурдум да, неге деген сөзүн угуп туруп анан ойлондум. Оказывается, мыйзамсыз да, ошон үчүн ушундай тосуп алды деп ойлодум. Ошол менин жеке оюм булчу. Туугандар, дагы кайрылып кетем. Ушул видеоролигин бөлүшүңүздөр. Бул фейк, ошол фейктерге мен дагы айтып кетем. Ошол Садыр Абанын фейктерин айтып кетейин. Ошол агитациялар. Абаңардын колунан эчтеке келбейт. Мен айтам, абаңарга 100 жыл берсеңер да Кыргызстан өнүктүрө албайт. Ошол эле. Деңгээли мен алыстан туруп мен билип атам. Кечегинде өзүңүздөр билет элеңер, Бекеш, Дастан Бекеш деген көз айык депутатыбыз бар. Ошонун Садыр Абанын аккаунттан чыгып, көзү көр дагы экен, көдөнү да көр экен деп жазышты. Ошону ким жазды деп ойлойсуң? Лично өзү Садыр Аба жазган. Ошону билип коюңуздар. Ошону билбесеңер мен айтып берейин. Лично өзү жазат. Себеби Садыр Абаңар Facebook'та отурат. Өзү интернетте отурат. Мен ишенесиңер мен ошого айтам. Өзү отурат ошо интернеттечи. Өзү отурат ошол жердечи. Мен дагы мына интернеттен көрүп турсаңыз, мына Садыр Аба. Мен сиз жеке адам катары, аба катары сыйлайм. Бирок саясат катары сыйлабайм. Сизди мен айттым. Өзүмүн ой пикиримди айтып кеттим сиз жөнүндө. Мыйзамсыз деген нерсени, мыйзамсыз, ошол үчүн айтканда мыйзамдуу барың деп. Сиз мыйзамдуу барганда мен сизди мыйзамдуу катары кабыл алып туруп сизди сыйламакмын. Ошон үчүн мен сыйлабайм сизди мыйзамсыз барган үчүн. Убагы келет, жооп берген күн да келет. Ошол отуруп, өзүңүз отуруп чыккан түрмөгө сагынсаңыз, биз жеткизип коебуз жакын арада. Ошол туугандар. Мен ушул эфиримди бөлүшөбүз туугандар. Саясатты мындай, саясатты таза алып баралы туугандар. Анан ол пиар кылып, ол популист сөздөрдү бирөөнү каралап, сиздер ошо каралаган адам, сиздер ошол каралап кеткен адам. Мен кече жакында жолуктум. Аябай, биринчи жолу мен ошол адамды мен алыстан көрүп жүргөм, бирок мен жакын көрмөдүм. Аябай таза адам. Жүрөгү таза. Мына азыркы шампайлар жүрөт го, Ташиев, Пашиев, олар мындай менин деңгээлиме да жетпей экен дедим, ошол Ташиев, Пашиев, ошол эле Садыр Абаңарчы. Менин деңгээлиме жетпей экен дедим. Мен ошол кишинин жанына отурганда уялдым өзүмүнчө, себеби деңгээлим ылдый экен. Мен бир суроо берип берсе экен деп корктум, алысыраак отурдум. Мен бир суроо берсе жооп бере албай, планшет издеп жүрөйүн дедим. Планшет жок эле да жанымда. Менде планшет жанымда болсо айтат да, бир суроо бергенде интернетте суроо берип планшеттен карап айтып коет элем. Ошон үчүн мен туугандар сиздерге кайрылып кетем. Каралабаңыздар. Каралаган адам өз ата энесинин көчүн жегендей болот экен да туугандар. Ошон үчүн билбей туруп ар бир адамдын аброюна шек келтирген бул болбогон нерсе. Саясатта айтыш керек. Жеке өз кызыкчылыгы үчүн жеке жагынан асылбаш керек, а саясатта кылган ишине асылып туруш керек туугандар. Мисалы мен никогда Садыр Абанын личный жашоосуна киришпейм. И айтпайм дагы. Этикке туура келбейт туугандар. А бирок саясат кылган, ошо президент мыйзамсыз отурган президенттин мен кылган катачылыктарын айтып турам мен. Ошол эле. Ошол биздин ал тарапташтарынын фейктердин кылган иши, а мен кылган иштин экөөнүн ортодогу айырмачылыгы ошол туугандар. Бирок мен чындыкты айтам туугандар. Өлүп кетсем да чындыкты айтып өлүп кетем. Ошол. Ошон үчүн мен кыргыз элинин ушунчалык өтө ишенимдүү экенибизди көрсөттүк, өтө ишенимдүү жомокторго, популисттерге ишенет экенбиз туугандар. Кичине анализ чыгарышты үйрөнөлүк туугандар. Анализ чыгарыш. Мына мен бир эле суроо берем ушу Садыр Абага. 6 айда эмне иш кылдыңыз? 6 айлык ишиңизди көрсөтүңүз. Ошол. Мен эчтеке көргөн жокмун эмне иш кылганынчы. Только бул киши келгенден бери продукта азык түлүктүн баасы Бишкек Москванын баалары бар билеттердин 60 миң, 70 миңге чыкканы. Ошол көрдүм туугандар. Ушунун жанындагы жөкөрлөрү ошол жерди сатып жүргендерин көрдүм. Ошол мен 6 айдан бери эмнени көрдүм? Ушу жерди бермей, Тажикстанга жерди бермей, Өзбекстанга ошол нерсени көрдүм туугандар. Башка эчтеке жок. Анан нашишины деген сөзүн уктум. Планшет, анан дагы планшетти карап сүйлөгөнү. Анан дагы эмне көрдүм? Убактысы жок экен. Теннис ойногонго, дагы ыр жазганга, бул киши акын экен. Бул лучше акын болуп эле ыр жазып жүрөсө болмок экен бул киши. Ошон үчүн туугандар, саламатта калыңыздар. Мен сиздер менен Бекиев Эмиль Маликович, мен эфирге дагы кирем туугандар. Талап кылалы туугандар. Талап кылсак туугандар утуш болот. Мен ушул антимонополия ишканасынын жетекчисине кайрылып кетем тууган. Ушул азык түлүк баасын
Qarab koyuңuz tuğanlar. El kıynalıp çıktı. Eldi kıynabaylı tuğanlar. Oşol. Salamatта kalыңızlar. Utuş biz jakta kuda kalsa el aldandık. Em aldanbayız el. El em budan keyin aldanbayız. Men eldi çakırıp ketем. Aldavanга. Bul kişi işte elbet 100 yıl berse da işte albayt. Oşol menin öz pikrim.